Исматилла Сатимбаев аскердеги чогуу саналаш досторун бүгүн да эскерди. Согушта курал кармап жүргөн Жокер ошол кезде Мирхат аттуу досу менен антташкан. Эгер аман кайтсак, келечекте уулдарыбызга бири-бирибиздин атыбызды коебуз деп убадалашкан. Жокердин тилеги орундалып, учурда уулунун аты Мирхат. Эми бүгүн Оган согушунун ардагери келечек муунду мекенчилдикке үндөп, ардагерлер алардын эрдиги жөнүндө айтып берди. Одноклассник адамдар через байланышып талды кургандар экен. Байланышынан ошол учураштык, алда уулун Исмат коюптур. Ошол ушинтип баягы биз эмебизди ошо аткардык деп элестетем. Ош шаарындагы Улуттук гвардиянын 703 аскер бөлүгүндө 15 февраль советтик армиянын чектелген контингентинин Оганстан жергесинен чыгарылгандыгынын 30 жылдык эскерүү күнүнө карата иш-чара өттү. Мында Ош шаарындагы мектеп окуучулары ардагерлер менен жолугушту. Окуучуларды мекенчилдикке үндөө менен бирге бул аскер бөлүгүндө көп жылдардан бери кызмат өтөп, июнь кууг алаңында каза болгон Оган ардагери Ибрагим Кулбаев жөнүндө да таанып билишти. Бул ачык эшик күнүнө Ош шаарынын 4 мектебинен жана мектеп лицейлеринен келип катышып отурушат. Ошондой эле биздин иш-чарага Ош шаарында жашап жатышкан Оган согушунун ардагерлери келип, өздөрүнүн көргөн өздөрүнүн Оганстанда болгон кандай кыймыл-аракеттери боюнча кеңири айтып берип жатышат. Оган согушуна Ош шаарынан 750 аскер катышкан. Учурда Ош шаарында 400 Оган ардагери бар. Аларга мамлекет тарабынан колдоолор болгону менен Оган апаатына катышкан ардагерлердин саны жыл сайын суюлуп, орто жашка гана жетип жаткандыгы өкүнүчтүү дешет ардагерлер. Дарыланууга муктаж, анткени жаш убагында билинбеген менен бара-бара баягы согуш өзүнүн залакасын берет экен. Ошон үчүн мен кааларым, дагы кааларым ушу биздин балдарыбыз Оган согушунун ардагерлери оорубасын. Мен ойлойм, келечекте ушул биздин жаш муундарыбыз өзүнүн мекенин сүйүүгө, мекеним эмне экенин баягы коргоого тарбияланып чыгат деп. Эскерте кетсек, Оганстандагы жарандык согуш 1979 жылдан 89 жылга чейин жүргөн. Согушта интернационалдык милдетин аткарган совет жокерлеринин Оганстандан чыгарылгандыгына быйыл 30 жыл толду. 1979 жылы башталган согушта 2,5 миллион Оган эли каза тапкан. Ал эми Союз республикаларынын катарынан Кыргызстандан 7,5 миңдей аскер Оганстандагы согушка жөнөтүлгөн. Алардын ичинен 250дөн ашууну каза болгон. Мухбурат Алибаева, Бек Султан Абиев, ынтымак. Оган согушунда дайынсыз жоголгон жана жакындары өлдү деп эсептеген Нокен районунун тургуну Орозалы Кочкоров 36 жылдан кийин тирүү табылды. Бул тууралуу маалымат өткөн жылы Орусиянын телеканалдарынын биринен маалымдалган. Анда кабар тапкан жакындары аны издей баштаган. Белгилүү болгондой, Кочкоров ал жакта үй бүлө күтүп, учурда 2 баланын атасы экени айтылууда. Тышкы иштер министрлиги аны жакындары менен жолугуштуруу аракеттерин көрүүдө. Кененирээк Калыбек Көчкөнбай уулунун материалында.